До конца, братан. Акырына чейин. От души эмес, рахмат. Кыргызча сүйлөйсүңбү? Деп төш каккан менен, бой көтөргөн менен өзүбүз тыңыраак кыргызча сүйлөй албайт экенбиз. Азыр бир мисал аркылуу көбүбүз кантип сүйлөйбүз көрсөтүп берейин. Салам. Оччо, Дану, бизге байланышка чыктыңбы? Ой, Дану эмес, чын элеби десең туура. Вайнең. Билбептирмин? Вайнең эмес, капырай же ботом. Базар жок, ата канча катан оңдоп салдың сразу эле. Базар жок эмес, аппали, баракелде. Же жарайсың. Сразу эмес, дароо. Ошо, брат, срочно кыргызчаны көтөрүш керек болобу? Срочно эмес, тезинен кыргыз тилин сөз чыңдайбыз. Браттын ордуна башка сөздү колдон да. Макул досум. Пожалуйста, дагы бир 2 сабак өткөч, жумушка керек болуп аткан. Пожалуйста эмес. Кичипейилдикке, Сураныч. Уже жумуш болуп атпайбы? Уже эмес. Мына эми же эвак. Короче, сага өткөндө чыккандан бери азыр повышенияга кетет окшойм. Болсун, куттуктайм. Бирок короче эмес, кыскасы. Повышенияга кетет окшойм эмес, көтөрүлөт окшойм кызматыма. Сен вообще красавчик экенсиң. Жок, сен деги эле чыныгы азаматсың. Катасыз сүйлөгөнгө аракетиң күч. Кстати, дагы сабактар болобу? Кстати эмес, баса. Мен сабак бербей элемин. Каталарды гана айтып жатам. Неужели сабак бербейсиң? Между прочим, сенден жакшы агай чыкмак? Неужели эмес, чын элеби? Между прочим эмес, керек болсо. Мына айтып атам го? До сих пор тилди тыңыраак деле билбейм. До сих пор эмес, эмдигиче. Атак агай болчу болсоңчу, баары очередке турат. Отвечаю, гарантия. Очередь эмес, кезек. Отвечаю эмес, сөз берем. Гарантия эмес, кепилдик. До конца, братан. Акырына чейин. От души эмес, рахмат.